Фрунзе атындагы номер 3 жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кокоева Мунара Каныбековнанын «Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт» китеби боюнча жасаган видео сабагы. 5 китептен турган «Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт» китебинин авторлору Саид Чамлыжа, «Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт», Кыялбек Акматов, «Мугалимдин устаттыгы», Тодд Уайтекер, Аннет Бре, «Идеалдуу мугалим болуунун сырлары», Халид Эртугрулдун «Ийгиликтүү мугалимдерге кеңештер» жана «Мугалимдин сырдаш» китеби. Сабактын максаты «Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт» китеби боюнча талкуу жүргүзүү менен мугалимдердин кесипке болгон сүйүүсүн арттыруу. Жүрөгүмдөгү мугалимге айткым келген нерсе бул: биз ар дайым кыялданган, жолукканда ар дайым бизге үмүт берген, келечекте үмүт кылуубузду камсыздаган, биз үчүн жумшаган эмгегин эч качан унутпай турган мугалимдердин көбөйүшүн каалайм. Үрөн, суу жана аба болгон ар кандай жерде данектин бүчүргө, бүчүрдүн чынарга, чынардын даракка айланаарына ишенген багбан мугалимдерге жана жаш мугалимдерге жолдоштук кылуу ниетим бар. Инсандын мээсине кеткен жол жүрөктөн башталат. Башкача айтканда, окуучулар сабакты эмнеден улам жакшы көрүшөт жана эмне үчүн жек көрүшөт. Негизи жакшылап карай турган болсок, баары таптакыр башкача болуп чыгат. Сүйүктүү же жек көргөн сабак жок. Жакшы көргөн мугалимиңиздин сабагы же жек көргөн мугалимиңиздин сабагы бар. Сабак сүйүлбөйт. Сабакты түшүндүргөн адам сүйүлөт. Сабак жек көрүлбөйт. Сабакты берген адамга болгон жек көрүүбүз сабакка болгон сүйүүбүздү жок кылат. Андыктан мугалимдин эң алгачкы аткаруучу иши окуучунун жүрөгүнөн орун алууга аракет кылуусу. Окуучулардын жүрөгүн багындырып алган соң, аларга үйрөтүү да оңой болот. Сен уктасаң, мен өлөмүн, мугалимим. Сени менен таанышканда, апам менен атамдын жалгыз баласы болчумун, мугалимим. Мени сага тапшырышты. Окуганды, жазганды сен үйрөтөсүң. Топтоштурууну, чыгарууну да сенден үйрөнөм. Мага жашоо жөнүндө айтып бересиң. Мага гана эмес, менин ата-энеме да билим беришиң керек. Бул мамлекеттин келечеги үчүн эмнелерди кылуум керек экенин сен мага үйрөтүшүң керек. Ата-энемди ойгот, мугалимим. Атам уктап жатат. Иш менен үйдүн ортосундагы убакыттан сырткары, үйдө сыналгы көргөндөн башка эч нерсе кылбайт. Менин мектеп кийимдерим менен окуу куралдарымды алып бергендиги үчүн өзүнүн бардык милдетин аткардым деп ойлойт. Колумду кармап сейилге чыкпаган. Тапшырма аткарып отурганымда чачымдан сылабаган. Кечке сыналгыга тигилген атамдын кылган жаңылыштыктарын ага түшүндүрүшүң керек. Мени жашоого үйрөткөнүңдөй атамды да уйкусунан ойгот. Апам да уйкуда, мугалимим. Мени жарык дүйнөгө алып келген, мен үчүн уйкусуз түндөрдү өткөргөн апамдын мага болгон сүйүүсүндө шегим жок. Бирок таң аткандан баштап апамдын жашоосунда үйлөндүрүү программалары, тамак жасоо программалары, сериалдардан башка эч нерсеге орун жок. Апам биздин кийимдерибизди оңдоп түзөп, бизге тамак даярдап, бизди эртең менен мектепке таштап, кечиндеси мектептен алганды энелик милдет деп түшүнөт. Мага билим бергениңдей апамды да ойгот. Жаш балада каракчуу болуу жөндөмү да, олуя болуу жөндөмдүүлүгү да бар деген сөз бар. Ата-энеси жана мугалими убагында колунан кармап калган балдардан бүтүндөй чөйрө сүйгөн, коомго пайдасы тийген инсан чыгат. Эр жеткенде киши өлтүргүч, уурулук сыяктуу жаман жолго түшүп кеткен баланын энеси убагында баласына көңүл бурган эмес. Сабатсыз эне, кош көңүл ата алдында чоңойгон балдардын колунан өз убагында мугалими да кармабаса, алардын жаман жолго түшүп кетээри бышык.
Сен мени, апамды, атамды да ойгот, мугалимим. Чек арада нөөмөттө турган аскер уктап калса өлөт. Бирок сен уктап калсаң, чек арада нөөмөттө тура турган жигиттер жок болот. Класстагы нөөмөтчүлүк чек арада нөөмөттө туруудан да ыйык, мугалимим. Баар уктаса, сен да уктай көрбө, мугалимим. Сен уктасаң, мен жок боломун, мугалимим. Мугалимдик кесип туурасында көп нерсе айтууга болот. Бирок мына ошолордун эң маанилүүсү мугалимдик кесиптин сүйүүгө таянган кесип болгондугу. Ооба, мугалимдик сүйүүгө таянган кесип. Мугалим ар бир адамдын сүйүүгө кандай, суудай, абадай муктаж экендигин билиши зарыл. Окуу тарбия процессинде класста мугалим менен окуучулардын ортосунда жылуу атмосфера жаралышы керек. Анткени сүйүү, урмат, сый бар жерде көптөгөн көйгөйлөр заматта чечилет. Бүгүнкү күндө инсандар сүйүүгө таянган методуна суудай эле муктаж болуп турат. Анткени достук, жакындык, жардамдашуу жана ынтымак сүйүүгө таянган таалим тарбия аркылуу берилиши мүмкүн. Сүйүүгө таянган тарбия кандай болушу керек? Мугалим сүйө алган адам болууга тийиш. Сүйө алган мугалим башкалар тарабынан да сүйүлөт. Сүйүлгөн мугалим окуучусуна жылуу сезим калтыра алат. Мунун тескериси болсо, сүйө албаган мугалим окуучулар тарабынан сүйүлбөгөн мугалим болот. Сүйүлбөгөн мугалим тарбия катары кастык, жек көрүү, коркуу жана көңүл коштук сыяктуу терс сезимдерди гана бере алат. Көздөрүнөн жарыктыкты, жүзүнөн жылмаюуну, мамилесинде жылуулукту кем кылбаган мугалим мектебин жана классын сүйүү бакчасына айландырат. Окуучуңуз менен кандайсың деп учурашууңуз, ага мээримиңизди төгүүңүз, көйгөйлөрдү угууңуз анын жан дүйнөсүн жибитип өзүңүзгө каратат. Тактап айтканда, сүйүү да, сый да карама каршылыктуу. Унутпаңыз, көпөлөктөр жарыктыкка карай кандай шашылыш учса, балдар да сүйүүгө ошондой чуркашат. Жан дүйнөсү бай мугалим жарыктык сыяктуу. Окуучулар аны издеп суранышат. Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт китебинен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.